Assalamu алейкум, урматтуу туугандар, урматтуу адамдар. Мен бир нерсени айтып коеюн дедим эле. Бул кээ бир кишилер бирөөнүн жакшылыгын көрө албайт го, мисалычы бирөөнүн жакшылыгын, бирөөнүн ийгилигин көрө албайт да. Эмне үчүн көрө албайт? Себеби көргүсү келбейт да. Ошо көргүсү келбейт деген сөз мындай буквально ушу көзү начарлай баштайт да. Ошо көзүнөн ошо энергияны, ошо башканын успех, байлыгын, бийлигин, башкагы бир жакшылыгын, ийгилигин, бакыттаалайын көргүсү келбейт да. Ошон үчүн көргүсү келбейт дегенде ошо көзүнө кирчү энергияларын өзү көзүн начарлатат да. Ошо энергияны кабыл албайт. Башка бирөөнүн ийгилигин, байлыкты, бийликти, бакыттаалайды кабыл албайт да. Ошондуктан урматтуу адамдар, бирөөнүн ийгилигин, бирөөнүн байлыгын, бирөөнүн жакшылыгын көрө алгыла да, көргүлө да. Себеби көрүш керек да. Адам деген 90% энергиясынын бардыгын ошо көз аркылуу алат да. Бул дүйнөдөн көз аркылуу алат. Бирөөнүн байлыгын, бирөөнүн ийгилигин, бирөөнүн жакшылыгын көрө алгыла да. Ошо көрө алсаңар, ошо энергия, ошо байлык силерге да келет да. Ошон үчүн көрө алыш керек да. Бирөөнүн байлыгы үчүн, бирөөнүн бийлиги, бирөөнүн жакшылыгы, бирөөнүн бакыттаалайын ошо кадимкидей өзүң дагы ошондой бактылуу болгондой сезиш керек да. Ошондо ошонун байлыгындай, ошонун ийгилигиндей, ошол кишинин жыргалчылыгындай байлык, ийгилик бардыгы сага да келет да. Ошон үчүн көрө алыш керек. Көрө албайт деген сөз, ошо көрө албайт дегенде өзүнүн ошо көрүүсүн, өзүнүн бакыттаалайын кесет да. Ошон үчүн көрө алыш керек. Көрө алгыла, урматтуу бир туугандар. Бирөөнүн жакшылыгын, ийгилигин, байлыгын, бакыттаалайын, бала бакырасын, жөн эле кыйынчылыгын бардыгын көрө алгыла. Ошондой ошо кишидей болуп сүйүнгүлө. Силер дагы ошондой бакыттаалайга, ошондой ийгиликке жеткен сымал ошондой сүйүнгүлө да. Ошондо силердики да болот да. Ассаламу алейкум.